өзүңөр аласыңарбы, же кыласыңар, кыскасы бир да кадам калбасын. Ар бир адамдын сүйүнчүсү бар. Мурдасында болгон эмес. Бул нерсе бизде гана болот, башка эч партия бербейт адамдарга. Не обязательно бир домдо общий көчүрүп жазып 20 сөзсүз 3-4, 5-6 болсо деле өздөрүн жазгыла. Ошондо жакшы болот. Ошол адам силерге отвечающий болот да бирөөсүчү. Мындай жазсаңар мисалы, ошого мен 1,5 миң силерге бөлүп бере турган болсом, ошонун 500-үн акамна үчөөңүздөр барат экенсиздер, ага чейин мына кийинки үчөөңөргө чай пул отдельно кийин берем деп сүйлөшөсүңөр, кандай сүйлөшөсүңөр билбейм, короче. Ар бир семьяны, ар бир подъездди отдельно жазсаңар мага аябай жакшы болот. Ушул адамдардын арасында кирип антип сүйлөшүлгөн болот да. Өздөрүнө агитатор кылыпчы. Анан мурдагы эле списокду полностью көчүрүп келип туруп эле мына демей жок. Алардын баары бизде бар. Прям по порядку өздөрүнүн телефонун өздөрүнө жазгыла. Мен текшербейм, штат текшерет, өтө катуу текшерет. Мындай берип аткандан кийинчи зыят болбойн, а? Кыскасы конкретно кылып жазып неметип бердилер. Ар бир адам 500 сомдон бөлүнөт. Анан жок мына дегендерди жазып алып, анан кийин аяктак болуп, аларды отдельно жазган мыналар менен дагы иштешиш керек экен десеңер, аларга башка адамдарды жөнөтүп, может аларды бир госслужбада иштейттир, аларды отдельно сүйлөштүртүп, наркы жактар менен сүйлөштүртүп бир бала кыламын. Мына мен ата журт немеден келдим, мына мен кошо жүрөмүн, кошо неметип кылып атамын, эч кандай алдабайт силерди, эч кандай мына мен кошулуп неме кылып атамын. Ошо штаттан келдим мен, алдабайт, мен кошулуп беремин, мына депчи. Тыйым берилип, антип мынтип атканда сөзсүз кошулуп антип берилет. Сөзсүзчү, ал жагына ошол адамга жетиш керек, силер келбей коюп атышат. Жол кыра кетирип даже баргысы келбей коюшту. 1 сом берилбегенден кийинчи. Ал таркатылып аткан мезгилде конкретно эмне болот. Азыр биринчи ошо адамдар менен сүйлөшүп, ошо 500 сомду актап койгула. Силерге 500 сом. Наркыларга отдельно кийин айтам мен канча берилет эмне болот. Силер просто эле айтып койгула, сүйүнчүсү бар, тамак акыңар басып барганыңарга мен берем деп кой, болду. Ошого жакын 3-4 күн калганда беребиз аларды. Полностью. Каждый чакырып кол койдуруп, нормально болсун. После выбор калган ар бир адам келгениңен кийин силерден эметем. Келбей койгондордун силер менен кошо барып туруп алам. Список алып келсеңер, списокко карап ана жактан акча чыгарып берет бизге. Ошол список менен акча чыгарып берет да, ошону алып келип силерге беребиз да. Списокко карап чыгарып берет. Каждый адамгачы. 1-2 күндө аласыңар. Акча сөзсүз болот. Башка партияларда мындай да, ар бир агитаторго 10 000 сомдон эле